Борекер меримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Кудайым дуа тилектерди кабыл кылсын. Орозого жетишкен Кудайга миң деген шүгүрлөрдү айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи салаваттар айтабыз. 7-чи каналда Аалымдар айсынын теле долбоору, сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз ушул бата дуа тилек жөнүндө сөз кылабыз. Кыргызда жакшы сөз бар, жамгыр менен жерге көрөт, бата менен элге көрөт деген. Биздин суроолорго жооп берүү үчүн дин аалымы устазыбыз Эстебес Ажыкулов келген. Ассаламу алейкум, орозуңуз кабыл болсун. Алейкум ассалам, рахмат, Алла разы болсун. Мусулмандар менен амандашып алыңыз. Ассаламу алейкум, улуу кыргыз элим, улуу кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинде жашоочу мусулман бир туугандарым, баардыгыңыздар иншалла ошо Аллах Таала ошо орозо айына Рамазанын жеткиргенине Аллага шүгүрлөр болсун. Кийинки орозолорго, кийинки Рамазандарга да аман эсен жетели. Эки дүйнөдө иншалла Кудайдын мээримине бөлөнүп жыргап жашайлы иншалла. Алла разы болсун, орозуңуз кабыл болсун. Мынакей бүгүнкү темабыз ушул дуа, бата, тилек. Ушул темага токтолуп берсеңиз. Дуа деген эмне, бата деген эмне? Иншалла. Дуа деген бул арабча сөз, кыргызчага түзмө түз которгондо тилек, ниет кылуу, максат кылуу, бата ошо дуа менен бизге да сиңишип кеткен да. Бата, дуа, тилек баардыгы синоним сөздөр да. Синоним сөздөр. Арабтын дуа өзү арабча болгон менен бирок бизге сиңип кеткен. Дуа деген сөз, тилек деген сөз, бата деген дагы тилек деген сөз, ниет деген сөз, аруу тилек, аруу максат, жакшылык каалоо деген маанилерди берет да. Керек болсо биз 5 убак намаз окуган намазыбыз араб тилинде ас-сала деп келет. Мунун тилдик мааниси дагы ошол дуа, тилек деп которулат да. Ана шариятта мааниси башкача айтылат, эми баягы эрежелери бар, дарачан болуш керек, кийимчен болуш керек, ал бул деп. Бирок тилдик мааниси ошол сала деген сөздүн тилдик мааниси дагы ошол бата, дуа, тилек, ниет кылуу, жакшылык каалоо, жакшылык үмүт кылуу деген сөздөрдү берет да. Жакшы, азыр ошол бизде мынакей жакшы нерселер айтып өттүңүз. Анан өзгөчө ошол аксакалдар, ошол баягы төрдүн көркү да. Анан кээде ошол аксакал ата, же болбосо аба, же караке, аба деп дуа кылып кой десем өзүң эле кыла бер деп калат да. Анан мындай той топурларда жанагындай тос сүйлөсө жакшы сүйлөшөт. Мындай колуна бир нерсе чөйчө карматып койсочу. Анан ошол дуа, ак тилекти үйрөнүш үчүн эмне кылыш керек? Намаз окуш керек иншалла. Биринчиден намаз окуш керек. Алла Таала Куранда айтат, Темирлан бай. Астагфиру билlah. Удуйни астажиб лакум. Менден дуа кылгыла, менден сураңгыла, менден тилеңгиле, астажиб лакум, мен силерге жооп берейин деп. Бир гана зат Алла Таала гана ошол сураганды, тилегенди Алла Таала гана жакшы көрөт. Андан башкасынын бардыгы сураганды жаман көрөт да. Керек болсо пайгамбарлар дагы ошол сураганды, тиленгенди, тилемчилик кылганга тыюу салганда, бир гана Аллах Тааланын өзү гана сураганды, тилегенди жакшы көрөт. Анан дагы бир аятта Аллах Таала айтат, астагфиру билlah. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Инналлаха ла югайру ма биқаумин хатта югайру ма би анфусихим. Аллах Таала бир коомду, бир элди, бир журтту өзгөртпөйт, алар өздөрүн өзгөрткөнгө чейин дейт да. Өздөрүндөгү болгон ошол мисалы араккорлукту, сойкулукту, нашакорлукту, ушакчылыкты жана башка терс көрүнүштөрдү өздөрү бир аракет кылмай сайын Аллах Таала бизге эркиндик бергендиги үчүн өзгөртпөйт дейт да. Ошого биз ушу аракет кылышыбыз керек. Анан ошо биздин ошол шарият китептерибизде келет, Темирлан бай. Эми дуа болгондон кийин мен түшүндүрүп коюшум керек. Айтыңыз. Иншалла экөөнү бирдей кылгыла дейт да. Дуа менен аракетти. Мисалы, эми кыргызча эле айтайынчы, жөнөкөй тил менен. Айтыңыз. Акчаң болсо танкасың, акчаң болбосо манкасың, акча барың чечет деп байлыкка, акчага, жана башкага таянып олтура берген бул туура эмес да, мусулмандардын пейили эмес. Ошону менен биргеликте эле мечитте эле ошо 24 саат Алла бергин деп олтура берген бул дагы туура эмес да. Аракет кылыш керек. 100%. Бир чоң доктор айтты, устаз айтты мага, эстеке дейт. Эми адамдар туура түшүнсүн, Аллах Таала биздин жаратуучубуз, Аллах Таала эң улуг зат, Аллах Таала биздин Кудайыбыз. Бирок тиги устаз айтты, эстеке, Аллах Таала биздин кулубуз же кызматчыбыз эмес да. Адамдар ушунчалык караңгы болуп кеттик. Туура эмес дейт да. Пайгамбарыбыз мисал келтирди. Пайгамбарыбыз олтурса бир бедуин деген кой кайтарган
төө кайтарган, ечки кайтарган бир чөлдү карап келип, Мухаммад пайгамбар, Кудай буйруган нерсе болот да мен төөмдү таштап коеюн дегенде, Кудай сенин кароолчуң эмес, сенин төөңдү кайтаргандай, төөңдү байлап, казыкка бекем коюп, анан келгин мага дептир да. Анан кийин ошого Мындан сабак биз дуа кылышыбыз керек, аракетти да кылышыбыз керек. Мына ушул ыйман, мына ушул ислам, мына ушул мусулманчылык, мына ушул кыргызчылык. Ал мындай эле такыр олтура берген туура эмес Темирлан. Муну биз айтпасак ким айтат? Азыр Хазирети Умар деген адам болгон, билесиздер. Абу Бакыр Сыдыктан кийин Хазирети Умар падыша болгон. 10 жыл 6 ай мусулмандарды башкарган. Мына ошонун заманасында пешимге кирсе, адамдар бир 10-15 жигит олтурат экен. Асырга кирсе да олтурат экен. Шам, Куптан, Багымдат, пешим бир сутка. Эй жигиттер, эмнеге олтурасыңар десе, биз Алла Тааладан дуа кылып, тилек кылып, рызык сурап атабыз, башка кылып атабыз дептир да. Умар ачуусу келип, алсымынан алтын, күмүш, динар, дирхам жамак беле, иштебейсиңер акмактар деп, камчы менен сап, бүт бардыгын кубалап жиберген экен да. Ошого дуадан айланалы, Алла Тааладан айланалы, динден айланалы, имандан айланалы, бирок ошону менен биргеликте аракет кылышыбыз керек экен да, Темирлан бай. Дагы бир чоң устаз, анда мен студент болчумун. Мен студент болчум, ошондо устаз түшүндүрүп берген да бизге, чоң устаз. Эстеге дейт, десем, эмнеге себеби Темирлан, мен айтып коеюнчу, мен 2-3 курсумда эле ошол Молдогаздагы ректор болчамда. Ректоратка чейин бир эмелерди, дискуссияларды кылып ичим да. Анда раматлык Молда Сатардамылла муфтий болчу. Болбосо өзүм кичинекей эле арык мындай баламын, 2-3 курс. Бирок 5 курстарга чейин талашып, керек болсо муфтиятка, ректоратка чейин ошо Гоголь Московскийди чуу көтөрүп, ызычуу кылып ичим да. Көрсө изденчи экен да. Анан эсимде Молдогаздамылла сүйүнгөн. Мына биздин 2 курс, 3 курс эстебес жаш бала Токтогулдук мына ушунча муфтияттын деңгээлинде, университеттин деңгээлинде, ректораттын деңгээлинде мени баш кылып ушундай эме кылып атат. Кудай буйруса, bundan бир жакшылык биздин балдардан келечекте улуу адамдар чыгат. Мен сүйүнүп атам деген. Молдогаздам раматлык дейм, астагфирулла. Тирүү бар азыр. Кудайга шүгүр. Эме молдустардан өтүп кетти. Анан ошондо да бир устаз түшүндүрдү да бизгечи, мындай сүйлөшүп отурганда. Балдар, студенттер, айланайын кыргыздын жигиттери, мына дейт, биз ошону түшүндүрүп берген да илгери. Дуа кылыш керек, аракет кылыш керек. Азыр мисалы деди да, мына 100 жигит олтуруп алып, азыр эмнеге? Я Алла, бизге бала бер, бизге эгиз бала бер, эгиз кыздарды бер деп 100 жыл дуа кылсаңар дагы Кудай бала бербейт дейт. Кудайдын колунан келет дейт берип коюш, бирок Кудайдын сүннөтүнө, Кудайдын эрежесине, тартибине алып туура келбейт экен да. Анын үчүн ошо жаш жигиттер Айшаканга, Айнурага, Гүлнурага үйлөнүш керек. Аны менен жашаш керек, себебин кылыш керек. Ошондон кийин дагы анан сөзсүз түрдө бала болот деген эме жок. Себеби Кудай Куранда айтат, Кудай мен кааласам кимге кыз берем, кимге кааласам уул берем, кимге кааласам кызды дагы берем, уулду дагы берем, а кимге кааласам кызды дагы бербейм, уулду дагы бербейм дейт да. Ошо үйлөнүп эле анан жашап койсом болуп калат деген бул дагы туура эмес. Аракетин кылабыз, натыйжа Алладан да. Анан дагы Темирлан досум, сен эми Алла разы болсун, биз менен чогуу өзүң да жакшы иштерди кылып жүрөсүң. Мындай кейисиң да өткөндө мындай ойлонуп отурсам, биз мусулмандар ушунчалык кичине артта калып баратабыз да. Эмнеге? Бүт дүйнө жүзүндөгү мусулман мамлекеттери, мусулман өлкөлөрү бир тыңыраак машина чыгара албайт экенбиз. Самолетту, ракетаны темеле кой. Бир жакшы жүргөн машина чыгара албайт экенбиз. Эң жакшы жүргөн машинени япондор менен немистер чыгарат экен. Ошону биз чыгарсак болбойбу? Ошон үчүн Бадыр деген уруш болгон, чоң уруш болгон. Мына ошол жерде Мухаммад пайгамбарыбыз бир жерге чатыр тигели тигүү дегенде бир жаш жигит сураптыр, Алланын элчиси, бул сиздеги Кудайдан түшкөн вахийби же өзүңүздүн оюңузбу дегенде, жок, вахий эмес, бул өзүмдүн эле оюм, ушундай ойлоп атам жакшыбы десе, Алланын элчиси бул туура эмес. Сиз чатырды тетигил жерге тигиңиз. Ошондо эң азыркы тил менен айтканда стратегический жер болот, бизди башкарып турасыз, анан баары жакшы болот дептир да. Ошол 15-20 жаш баланын сөзүн угуп, 30 жаш жигиттин сөзүн угуп, пайгамбар башы менен пайгамбарыбыз ошондо 55-56-га карап калган убагында ошо баланын тилин угуп, анан ошол жака чатырын тиккен, мусулмандар жеңишке жетишкен. Керек болсо
кудуктарды жаап салыш керек Алланын элчиси. Антпесе мушриктер ичип алып, күчтөнүп алып бизди кырып коет. Кудуктарды жаап коюш керек десе пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ага да макул болуп, мейли кудуктарды жаптырганда, эгерде тиги Сталин же Гитлер кылса, алар кыла берет да жаап берет дешибиз мүмкүн. Бирок ушундай бир зарыл учурларда пайгамбарыбыз да ушундай эмелерди колдонгондо, ошого биз караңгы болбошубуз керек, Темирлан досум. Окуш керек, илим билим алыш керек. Дагы бир тушма туш айтып коеюн. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Меккеде Мединага көчүп барганда адамдар баягы курмаларды, башкаларды шакташтырып, буташтырып, кыйыштырып, чаңдаштырып атыптыр да. Ана Мухаммад алейхиссалам Мухаммад пайгамбарыбыз таң калып, ушундай кылбай койсоңор болбойбу деп мындай таң калып сураптыр да. Ошол жылы ана Мединалык мусулмандар, Алланын элчиси айтты, пайгамбар айтты, токтоткула деп, анан токтоп калыптыр. Ошол жылы курма болбой калыптыр. Анан пайгамбарыбызга келип, Алланын элчиси ушундай дедиңиз эле, курма болбой калды, бул кандай десе, мен агроном эмесмин. Мен жөнүндө таң калып сурагам. Ликүнү фанур рижал. Ар бир кесиптин ээлери бар. Ошону кыла бергиле өзүңөр. Мен омаянтыганил хава. Мен Кудайдай болуп эле бардыгын биле бербейм. Кудай билдирген нерсени билем. Мен агроном эмесмин, аны өзүңөр кыла бербейсиңерби деп ушундай пайгамбар уруксат берген да. Ошон үчүн окушубуз керек, илим билим алышыбыз керек. Мына азыр Кудайга шүгүр, эми Малайзия, Түркия кичине алдыга кетип атат. Анан мисалы бул Кувейт, Катар, Эмират булар деле бай мамлекет. Бирок мындай өнүп кеткен жери жок. Кудай тарап нефти өрүп коюп байып атат да. Анан ошого мындай биз ошол ыйман, эң биринчи ошол ыйман, ден соолук, андан кийин илим билим турат да. Илим билим иншалла. Жана кыргызда жакшы философия бар. Жатканга жаан жукпайт айтканда тура ушул мындай. Албетте Темирлан досум, жатканга жаан жукпайт. Эми мындай да Темирлан досум, Кудай рызкыны толук мойнуна алган. Бирок бул дүйнө бейиш болгон себептүү, бирөө швея тигиш керек, бирөө падыша болуш керек, бирөө депутат болуш керек, бирөө таксовать этиш керек, бирөө троллейбус айдаш керек. Бейиш эмес да. Бейиш болсо баарыбыз жатып өрмөкпүз. Инвалид болсоң, эки колуң, эки бутуң жок болсо, биринчи группа, анда айла жок. Анда ошол Кудай багат, эл багат, мамлекет, өкмөт багат. Мамлекет, өкмөт анан кайра налог анан салыктап элден алат. Туура эмес. Ислам дини буга 100% тыюу салат. Бул ошол эме Будда дининде монахтарда бар экен да. Руханий эле ошол эме күчтүү болсо болду деп ошолор ошентип ишенет экен. Биздин дин андай эмес. Биздин дин андай эмес. Аракет кылыш керек, издениш керек, аракет кылыш керек, мээнет кылыш керек, дуба кылыш керек. Бир мисал айтайынбы? Мисал айтайынчы, Темирлан досум. Дүйнө жүзүндө атактуу Титаник деген кеме болгон. Ооба. Ошону курган инженер не дептир? Ошол курган инженер айтыптыр. Мен бул кемени ушундай курдум, бул корабльди ушундай курдум, муну керек болсо Кудайдын өзү дагы чөктүрө албайт деп мактаныптыр да. Арак ичип досторун эметип. Айсберг кичинекей муз эле талкалап эмгиче чыгара албай атышпайбы? Биз балекет сонун жасап койгон, Титаниктен да сонун кылып жасап койгон күндө дагы муну чөктүрө албайт, ал бул деп мындай кесир сүйлөбөшүбүз керек. Кудайга шүгүр, жакшы, эми калганын Кудай берекесин берсин деп Кудайга таяныш керек. Канткен күндө дагы ошол биз Алла Таалага таянышыбыз керек, аракет кылыш керек. Жалаң эле дуа кылып олтура берген бул дагы туура эмес. Кудайдын нетижеси бар, иштеш керек, вообще иштесең эле иштейсиң, бардыгы өзүңдөн десең, бул дагы туура эмес. Экөөнү бирдей кылсак, ошондо туура болот. Баракелде. Устаз жакшы, анан ушул аксакалдын 3 милдети бар дейт, вазифасы бар дейт. Ошол биринчиси ошол аш жебүү дейт. Экинчиси насихат, насаат айтуу дейт. Анан үчүнчүсү бата берүү дейт. Анан ушул сиздин көз карашыңызда эмелди кыдырып жүрөсүз. Ошол анан азыркы аксакалдарыбыз, нартуу аксакалдар көппү, кандай? Жок дешке болбойт, Темирлан досум, жок дешке болбойт. Бар, бирок азайып баратышат да. Азайып атат. Берип койгула десең, баары бир биз сен молдосуң, илимдүүсүң деп биз өткөрөт. Биз молдо, илимдүү болгон күндө деле баары бир аксакал да. Ордубуз башка, аксакал кой десең, ошол азыраак болуп калып атат да. Ошо азайып барат. Жок дешке болбойт, Темирлан досум, бирок азайып баратат да. Ошондуктан ар үйдө аксакалды кары болсо, балпайган байбичеси дагы болсо, келини кербезденип бой көтөрбөй, кесибинен тапкан бүркүрөгөн жигит болсо деген ырлары бекер чыккан эмес да. Ошого биздин ушул баягы кандай десем болот, алсыздашып баратабыз да. Байлыкты, бийликти, акчаны
башканы жакшы көрүп эле эметип эле мындай бир нарктуулукту, салттуулукту, берешендикти унутуп баратабыз да. Устаз, ушул жерде бир маселе. Илгерки ата бабаларыбызды мындай тарыхтан алсак, окусак, карасак, алардын баягы өмүр баянын карасак, нарттуу, бартуу болгон экен, даңктуу болгон экен. Ал батасы менен, жүргөн турганы менен, адеп ахлагы менен мындай акты караны кара, такты так деп айткандыгы үчүн. Азыр неге мындай ошол өктөм айткан аксакалдар, аталар аз болуп баратат? Токтогул атабыз бир жерге ырдап барса 25 ат минишкен экен. 25 тең ошол жерден элге таратып кайтып кеткен дейт да. Эми кыяматка жакындап баратабызбы кандай? Мухаммад алейхиссалам, Мухаммад пайгамбарыбыз айткан экен: "Ликулли умматин фитна", ар бир үммөттүн фитнасы, сыноосу болот деп. Иса пайгамбарыбыздын алейхиссалам үммөтүнүн сыноосу аларда мындай табычылык аябай күчөп, мындай сылап койсо эле болуп, башка болуп, врачтар авторитет болгон экен да. Муса пайгамбардын доорунда сыйкырчылар авторитет болгон экен. Биздин азыркы биздин Мухаммад алейхиссаламдын үммөттөрү, биздин ошол сынообуз бул байлык экен да. Мал дейт, мал деген байлык, акча, мурдук ишик болсо да байдын уулу сүйлөсүн деп, ошол биз материалисттик, көзгө көрүнгөн нерсеге таянып кеттик да. Азыр балким эми түшүнгөндөр түшүнөт, түшүнбөгөндөр балким экөөбүз деле бул экөө эмнени билет деп биз деле мындай бир байкуштар деп ойлошу мүмкүн да. Бирок мен мисалы өмүрүмдү арнап ошол 30 жылдан бери исламга кызмат кылып, эл журтка кызмат кылып, мамлекетке кызмат кылып, керек болсо кээ бир учурларда экс президенттерибиз, молдокелер айланайындар деп чакырып, анча-мынча чыр-чатак болуп аткан жерлерге жиберип, чоң кызмат кылганбыз. Анан кийин сен дагы канча жылдан бери мына 30 жылга жакындап калды, илим алып жүрөсүң, элге кызмат кылып жүрөсүң. Мисалы экөөбүздүн колубуздан келбейби? Аябай сонун келет. Мындай бир фирмаларды ачып, элитный үйлөрдү курган экөөбүздүн колубуздан келбейт эмес. Келет. Башка келбейт эмес. Келет. Бирок биз ушул каражаныбыз үчүн эмес, мамлекет үчүн, эл үчүн, Кыргызстан үчүн, башка үчүн, мисалы бизди деле ошол бияка келсеңер, мисалы чет жактарда мынча $10,000 беребиз, $20,000 беребиз, иштеп бер деген эмелер бар, бирок барбай эле ошол 15 сом ыраазы болуп ушул жерде жүрбөйбүзбү? Алар болсун, буда болсо элге болгон кызмат, Албетте. Анан ушул илгерки мынакей Бакай бабабыз ошол батасын берчү экен. Аксакалдар, байбичелер батасын берип, анан ошол батанын урматы менен өсүп, дуа тилектин урматы менен өсүп келатабыз да. Анан ошол жамгыр жаабаганда тилек айтып, тилөө кылчу. Анан жамгыр жаап кетчү. Ушуга да токтолуп берсеңиз. Эл чогулуп. Бул өзү бар. Мухаммад алейхиссалам пайгамбарыбыздын доорунда дагы жума күнү эле дейт. Жума күнү эле бир адам келип, Алланын элчиси, жамгыр жаабай, чөптөр кургап, мал кырылып атат, дуа кылыңызчы дегенде пайгамбар ушундай колун көтөрүп дуа кылды дейт. Асмандан жамгыр жаап баштады дейт. Келерки жумага чейин баштады дейт, жаады дейт да. Ошого жумадан жумага чейин жаайт деген, жума күнү башталса, жумага чейин жаайт деген сөз бар. Ошол хадистен алыныптыр да. Биздин ата бабаларыбыз машалла жакшы адамдар болгон, даанышман адамдар болгон, бүт таза адамдар болгон. Ошон үчүн мындай жакшы болгон да. Өткөндө мен тиги Насаат медиага барып 4-чү чоң атабыз менен унутуп калыптырмын. Толук айтпай, бала сурай берип атып унутуп калыптырмын да. 4-чү чоң атам ошол Масырхан деген ажыга барып өлөйүн деп, ошол жака жөнөп, бата кылып, өзүнө өзү аш берип бай экен да. Анан ажыга барып өлүптүр да. Машалла. Ошол жакта калыптыр да. 4-чү чоң атам эмеси Мекке зыярат бүткөндөн кийин ажыда барып өлүптүр. Анан өзүмдүн чоң атам Ажыкул ошол баягы мол жеринде бир шырам бар эле дейт. Анан ушу дарат алам деп атып, музга тилдирип алгам деп, Кудайга айтам деп, ушундай деп сөздөрдү сүйлөчү эле дейт да. Анан баягы 7 чоң атаңыз албыл деп сурап атканда мен кичине унутуп калыптырмын. Анан азыр пайдаланып айтып коеюн. Кудай буйруса иншалла Өзбек ажы аксакалыбыз бар. Жакшы адамдар бар, жок эмес, жок дешке болбойт Темирлан досум. Бар, бирок тилекке каршы аз болуп атат да. Иншалла көбөйүшүбүз керек. Аксакал деген ошол падышаларга, муфтилерге, башкаларга түз акыл насаатын айтып туруш керек. Ачуу болсо да кошо материал кыла бербей, түз айтып туруш керек да. Коркпой, үрүкпөй. Эми себеби жашы улуу да.
сен экөөбүз айтсак оор тийип калышы мүмкүн мындай чоң кызматтагы адамдарга. Аксакалдар түз нерсени айтып туруш керек. Эгерде милдети эгерде кыргыз мамлекети, кыргыз эли кыйналып калса, башка болуп калса, биринчиден ошол жетекчилер жооп берет, аксакалдар дагы жооп берет. Аксакалдардын милдети, аксакалдык милдетти. Мисалы, мен падыша болгон күндө деле, сен падыша болгон күндө деле, башка болгон күндө деле, мисалы да, аксакал айтса, туура дейсиң да, айланайын, сөзүңүздөн айланайын ата, аман болуңуз, бар болуңуз, ошентип айтып туруңуз дейт да. Любой эле ошол бир жакшы адам, жакшы падыша, айланайын ата, айтып туруңуз дейт да. Ошого аксакалдар керек, иншалла, болсун, жүзгө чыксын, арыктуу аксакалдарыбыз жок дешке болбойт. Бар. Кудайга шүгүр. Иншалла дагы көбөйсүн да, Темирлан бай. Ошол Тобулбул Токтогул атабыз ошол бир жерге ырдап барса 25 ат баласын берген экен ат. Анан ошонун баарын 70 эле таратып кетет экен да. Анан таратып кетип баратса бирөө таарынат дейт. Тoko эмне болду десе, бул таарынып атат. Мага арыгы туш келип калды депчи. Анан Токтогул атабыз берүүчү болуп болгон экен да, анан мага тууган сынып таарынып аткан турбайбы. Кийинкиде берем деп да жолун улаган экен да. Анан ошол берген кол дүйнөнү сактайт дейт. Берүүчү кол бул дүйнөдө, о дүйнөдө жогору дейт. Анан ошол берүүчү кол болуш үчүн кандай болуш керек? Сөзсүз эле бай болуш керекпи? Сөзсүз бай болуш керек эмес. Наоборот, тескерисинче көбүнчө байлар азыр сараң болуп атпайбы, бербей атат. Ал керек болсо ушул күндө адамдар бар, ошол кийип турган шымын чечип берип койгон, чапанын чечип берип койгон, ботинкесин чечип берип койгон аялдар дагы бар. Ал бериш үчүн сөз бай болуш шарт эмес. Жакшы сөз дагы садака. Адам аракет кылыш керек. Анан Темирлан дос бай, мен ошо унутуп калып айтып коеюн. Азыр мондай оорулар көбөйүп атат да. Руханий оорулар, жин оорулар, сыйкыр, анан мындай дене оорулар, оор экиге бөлүнөт экен. Дене оорулар, анан руханий оорулар деп. Ошого мына бул Эне Сай конушунда кире беришинде Үмүт деген мечит бар. Аты Сабырбек, Сабышкара деп коебуз. Ошол кээде дем салып, жинилешкенби же медициналыкпы билип коет экен да. Кудай мындай касиет берип да, жакшы. Анан өзү Нурмухаммад кары, машалла, Каси мечитинде зам имам. Бул киши дагы ошол жума күндөн башка күндөр бардыгында ошол 7-ден 11-ге чейин ошол эме кылып, дем салып берип, башка кылып, ошо элибизди ошол биз медициналык жактан дагы, мындай руханий жактан дагы тарбиялашыбыз керек да. Мага Ислам университетке келе беришет бизге, дем салып бериңиз, тигинтиңиз, минтиңиз. Мен сабак өтүшүм керек. Мен андай мындай бир спесим эмесмин, ошол жактарга баргыла деп айтабыз. Аны ошо элибиз иншалла мындай арак ичип кеткендер дагы, боңуж болуп кеткендер дагы, мына акчаны башканы кудай кылып алгандар дагы ошол мындай бир ушу жимпин илешкен себептерден да болот экен да. Ошого аны медицина баягы психоз, анан тигүү деп эле баягы эмеге айдай берет экен да. Медицина жакшы, бирок бир-эки жолу барып дем салдырып койсоң зыяны жок. Бата алып, молдолорго да баргыла, бата алып, врачтарга да баргыла, башкага да эме кылып мындай өнүп өсүп кетели деген сөз да, иншалла. Устаз, эфир соңуна келип калды. Алла ыраазы болсун. Бүгүнкү темабыз ошол тилек, бата, дуа деп атабыз. Ошол Кудай бир жакшы эл журтубузга, мусулмандарга бул ороз айда бир баардыгы кабыл болот, бир бата бериңиз. Мейли, иншалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эй жараткан Аллах Таала, ошол адам атадан баштап Мухаммад пайгамбарыбызга жемир сурап кетишонун баарын бергин бизге, Аллахым. Кыргызстаныбызга, кыргыз элибизге, дүйнө жүзүнө. Адам атадан баштап Мухаммад пайгамбарыбызга миден сактанса баарынан сактагын, Аллахым. Ошон менен бир электе Мухаммад алейхиссалам 23 жылда эмне сурап кетишонун баарын бергин, Аллахым. 23 миден сактаса баарынан сактагын, Аллахым. Азыр ошо дүйнө жүзүндө чоң-чоң аалымдар дуа кылып атат, я Аллахым, сен бизге берсең бейиштик балдарды, бейиштик кыздарды, бейиштик келин күйөө балдарды бергин. Тозок, мозок, шүмшүк кыйнап, тозок очо турган, бизди да кыйнай турган, боңуж болуп кете турган эмелерди бербей эле койгон деп атат. Бул дуа да жакшы, иншалла. Кудай жакшы ошо бейиштик балдарды, кыздар, келин күйөө балдарды берсин. Темирлан досум, сен да канчадан кызмат кылып жүрөсүң, өнүп өсүп кетели. Падышаларыбыз Кудай да иман берсин. Атпай турган, сатпай турган, качпай турган болсун. Кыргызстаныбыз өнүп өсүп кетели. Эмкоруздар аман эсен жетери. Мамлекет 5-6 миллиард доллар карыз болуштан ошондон кутулуп кетели. Кытайдын өзүн 6 миллиард, 100 миллиард доллар бизге карыз болгон күндөр келсин. Жакшы болсун, иншалла. والله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
Аллахума айнана зикрике ва шүкрике ва хусна ибадатик. Кудай Таалам жакшыга жанаштырсын, жамандан адаштырсын, жаман көздөн, жаман сөздөн, руханий оорулардан, дин оорулардан сактасын. Кудай Таалам рак оорулардан сактасын, ооруп аткан Кудай Таалам шифа берсин. Чубак дамылабыз айтмакчы, Кудай Таалам үй жокко үй берсин, уй жокко уй берсин. Өткөн чубак дамылабызды, Садирдин дамылабызды, акыныбыз, жердешибиз Элмирбек акебиздин күнөөлөрүн Кудай Таала кечирсин, мээрим алсын. Кудай Таалам ушул Катар, Кувейт, Южный Корея, Япония, Америка окшогон күчтүү мамлекеттин катарына кошсун. Максатбек досубуз муфтий, экс муфтий айтып келди жакында эстеке дейт. Малайзияга барып келдим. Кудай Таала Малайзияга динди да төгүп коюптур, дүйнөнү да төгүп коюптур деп. Кудай Таала динибизге береке берсин, дүйнөбүзгө береке берсин. Кыяматта ошол пайгамбарыбыздын аялдарыбыз бирге болсун, балдар менен өзүбүз бирге бололу, пайгамбарыбыз менен бирге бололу, жакшылыктар болсун. Кыргызстаныбызда жалаң тойлор, революция боло бербей, тойлор болуп, өнүп өсүп, күчтүү мамлекет болуп жыргап жашайлы. Амин. Аллаху акбар. Алла разы болсун устаз. Урматтуу мусулман бир туугандар, мынакей бүгүнкү темабыз да соңуна келди. Кудай буйрса, ошол алдымдар айткандай, устаздар айткандай, Кудай буйрса аракет кылып, дуа кылып изденсек, сөзсүз издеген табабыз. Кудай Таала дуа тилектерди кабыл кылсын, орозоңуздар кабыл болсун, 7-де алдымдар айтсын. Кийинки эфирден амандашканча, ассаламу алейкум.